Ырыскүл Исабекованын суроосу келди. 8-раундга Бишкек шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар, сыр сандык. Катуу жана жебей турган деп жана туура эле сезген экен Темирлан мырза. Эмичи Темирлан? Мунусунда жумшак бирок жебей турган болчу. Жумшак бирок жебей турган. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга силер көрүүчү мына ушундай сүрөттү сиздерге жөнөтүү менен мындай суроо берип жатат. Буддизм дининде 8 саны алардын түшүнүгү боюнча ыйык деп эсептелет дейт. 8 саны. Мына ошондон алар жашоодо 8 санына тиешелүү болгон көрүнүштөрдү сактап келишет, ырым катары. Мисалы, алар бир айда 8 жолу монастырдан чыгып садака издешет. Мындан сырткары алардын пайдаланган буюмдары дагы 8 даана. Мисалы үчүн 3 чапан, куур, ийне жип, суу ичүүчү идиши жана тилемчилик үчүн көтөрүп жүрүүчү табагы. Урматтуу билермандар, мен 8-чи буюмду айткан жокмун сиздерге. Ошол 8-чи буюм сырдуу санчанын ичинде турат. Эмне бар? Не болушу мүмкүн дагы? Жанагы көрөлчү кийимдери бар, булардын кийимдери да жуфунуп атат да. Балким булар монастырдан чыгып 8 жол чыгып тилемчилик кылып келет экен. Тагын ине башка болушу мүмкүн. Колунда эмне? Бритва, жакшы вариант. Булар башын улам кырып жүрөт да. Бритва дагы варианты жакшы вариант. Курч бычакпы же? Жок, устара, мен бул биринчи вариант. Устара дейли. Андан кийин устара дагы самын же шампунь кандай жууна турган, кийим үтүктөй турган же мүмкүн. Дагы эмне болушу мүмкүн? Жазбаса керек булар эми. Кызыл анан сары түстө эле кийинет да көбүнчө, ак да болсо керек, э? Аларга тиешелүү нерсе айтылды. Ине жип башка айтылды, бирок негизги көтөрө турган нерселер эмес. Манактарды элестетеличи кинолордон көтөрө турган башка таяк батпайт эми. Каспийге окшош бир салып жүрүшөт го. Эмне болушу мүмкүн? Жана болушу мүмкүн эми. Дагы. Не болушу мүмкүн дагы? Бул жанагы вариант. Пайдаланбай бурушка андай деген нерселерди? Кошумча нерсени жазбайбы? Менче жуунуучу бир каражат же кандайдыр бир тамак жечүү. Дагы? Устара жакшы болуп атат. Башы жакшы. Ошол вариант жакшы болуп атат. Ошо токтоло берели. Темирланга берип башка эмне алат болбосо туурабы? Чачы лысый жүрөт да, тас эмес. Жок, мында. Сагым мырза. Чач өсүп кетеби? Ким жооп берет? Урматтуу алпарыш, Темирлан жооп берет. Темирлан Мамасалиев. Биз билебиз, бул манактар будалар ар дайым чачын таза алып жүрүүгө алып жүрүшөт өздөрүн. Бул жерде сүрөттө да байкалып турат. Такыр алышат мындай. Ошого алганга каражат катары бул устараны көтөрүп жүрүшү мүмкүн дайыма. Бул сиздин акыркы жообуңуз? Жокосо курч бычак, устара. Жооп кабыл алынат. Көрөбүз, сыр сандыкта эмне бар? Жооп туура. Бул чачты алуучу устара болчу. Эсеп 4-4.